Саламатсыздарбы достор. Мен бүгүн Австрия Веннадамын. Настроение абдан жакшы. Жаңы эле учуп келдик. Эч кандай документтер боюнча кыйналыш болгон жок. Эч нерсени текшерген эле жок. Так что биз алдыдагы карай жол улайбыз. Аэропорттон Сити центрге барыш үчүн эң эле арзан жолу бул трейн экен, поезд. Анан кийин анын баасы 4-30 евро экен. Арзан эмес, бирок башка бир өлкөлөргө салыштырмалуу нормально. Ушундай болгон поезддер менен барат экен адамдар. Көрдүңүздөр болот. Паркка түшүп болдум биринчи эле. Bir өтө таң калтырчу нерсеге туш болдум да. Машина өтүп кетти мындай чоң эле бусик. Ичинде милициялар жүрөт да, полициялар точнее айтканда. Анын ичинде көргөндө мындай жылмаюу көзүнөн көрүнүп турат да, бүт бардыгы жылмаюу эле, жакшы эле бир настроениеде баратат. Балдары да, кыздары да ошол полициялардынчы. Анан мындай кадимкидей башкача бир сезимдер болот экен. Кыргызстанда эмне үчүн андай эмес депчи мындай. Достор, бир нерсени көрсөтөйүн. Азыр ушуга түшкөн жатам. Bakınızlar. Мен өзүм мындай высотадан корком да, бийиктиктен. Азыр көрөбүз, байкайбыз. Мен смелостимди, канчалык эрдигимди көрөбүз да, ушундай ситуациядан. Достор, мону көрүп турупчу мен кичине коркуу сезимдер болот. Бунун үстүн карасаңыздар бир как минимум бир 100 метр өйдө чыгат экен да. 100 метр бери жакта калат го дейм. Ушундай болгон жерде. Так, момундан кирип баратканда тыйынды сатып алат экенсиздер, 5 евро турат экен бул кириши. Ушундайды мондайдын ичине салсам мүмкүн кирсе болот. Окшойт. Girdik. Дальше. Handtaschen, Kamera. Мен достор түшпөйм бүттүм, ондайга страшно экен, өтө. Мен жүргөн жолдун бетине түшпөйм. Камерага тартууга болбойт деди, бирок техничтен GoPro'ну алып чыгып алдым. Эмезала түштүм го. Эмезала түштүм, көнө түштүм. Өтө страшно экен достор, тем более бийиктиктен корксоңуздар. Оңой нерселердин бири эмес экен. Орустар да айтып коет го, булки сжимаются депчи, ошондой эле болот экен да, реально эле. Момундай болуп калат экенсиң да, достор. Момундай болуп калат экенсиң, момундай. Страшно коркунучтуу эле экен. Башында бирок кичине оор болот экен, көнүш. Андан кийин көнүп калат экенсиң да, бир момент уже колуңду чыгарып, уже мындай өзүң свободно сезип калат экенсиң. Достор, ушундай болгон аттракцион бар экен. Өтө коркунучтуу көрүнүп атат мен үчүнчү. Мына карасаңыздар. Панфилов паркында да бар, бирок кичинекей да өтө чамон караңыздар. Чоң үстү жагы бир 50 метр өйдө чыгат экен. Жана европейцтерди айтып коет эмеспи, монтип алып туруп, көчөдөн, светофордон именно жашыл күйгөндө басышат депчи. Ошон мындай Франциядан жана башка Испаниядан көргөн жокмун да. Бирок ушул жерден, ушул өлкөдөн көрдүм. Чындап эле жашыл күйгөндө басышат экен. Кичинекей мондай 2 метр жол болсо да ошондой болуп басышат экен да, бир таң калыштуу бир
көрүнүш дегендейчи, мисалы биз көнүп калганбыз да Кыргызстанга чуркап эле өтмөгөчү. Ошондуктан бул бир аз башкача болуп атат. Кыскасы толтура жылкы, жыты сарайдагыдай. Ушул жыт уже бир 50 метр ары жактан уже башталган да, акырындап азыр аябай жыттанып калды.